Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Musabайга таанышын чыгат. Жогору бараттым эле. Рас болбодубу? Бирге бастырып дейт атаң. Бир аз жүрө түшкөн соң атаңдын жиени тигини бөлүп сүйлөшүп, экөө алдыга өтө чаап, артта калышып, айтор бир шумдук баштачудай түрлөрү бар. Элдин үрпү качып, күн жаз, ачкалык болсо, атаң чындап чочулай баштайт. Бир аз жүрө түшөт. Бир аз жүрө түшкөн соң артта калган экөө татырактатып чаап келип, атаңды ортого алып, экөө эки жагынан бири-бирине көз ымдап, ыкыс берип келатышты дейт. Ошол аракет эки чукурдай кайталанат. Бирок батынып кире алышпай келе беришет. Шек алып, мен да камданып калгам. Жыгач сап чоң ак макимди жазып, жеңиме катып келаттым дечү атаң. Ошондон бери бир-эки ай мурда дал ушул кескен белдин ээн жолунда болгон окуя эсиме түштү. Тигилерге айтып бердим. Солкулдап, бойго жеткен жигит кудалаган колуктусуна күйөөлөп барып, келерки жумада алып кетмек болуп келаткан жолдон карактап, ат тонун алып өзүн жайлайт. Шыйрагынан сүйрөтүп барып, жар уратып көмүп таштаптыр жигитти. Атаң көрү, кандай айбандар экенин билбейм. Жаш байкушка болбодубу? Бирок кан ичкичтер кутулган жок. Адамдын каны кое бербейт деген чын экен. Өлтүргөндөр кармалып сот болуп, өзүм катышып отурдум. Экөө экен. Экөө тең атууга буйрушту. Ыя, деди бозатчан алактап. Мусабай эч нерсе байкамаксан болуп, туура жакты карап, чийт түкүрдү. Биринчи аялым этегин үзө баскан жаман чыгып калды. Биринчи аялым меники да дурус болгон жок. Тилдүү чыкты деп, беркиси да коштоп койду. Жүрөктөрү кайтарып экен деген элем, жок, болчу да эмес. Башка кыйынчылык түшкөндө амалың ашып кетет экен. Бир кылт этти. Бура тартып жол чекесине түшө калдым. Заара кылып алайын, бастыра тургула, Мусабай. Келет айеке, бени жетелей бастырайын дейт. Жо, мен бат эле. Келе шашпай отуруп, чылбыр түйүштүрүп койдум эле. Бастыра тургула. Болбой эле жаз отурдум. Тигилер эңкейишке кире берер менен ал жогору салдым. Эңкейиш бир топ болчу. Тигилер айдөөш таянгыча колоттон колотто өрдөп узап кеттим. Жүрүп отурдум. Мингеним тынуу кагып, жетегим семизбее. Узап барып жылдыз толгонго дейри жаттым. Атаң жылдыз толгондо семизбээсин жетелеп, кайра жолго түшөт. Ай көтөрүлүп калыптыр. Агарып жол жатат. Баягы эңкейиштен имерилип кабакка түшүп, чоң жардын түбү менен кетет экен ошол жол. Атаңдын жүрөгү сезет. Көлүктөрүн обочо чекендеге буруп байлап, кылтыйып жер алдын караса, баягы акмактар тамекилерин жылтыратып отурушат. Тосуп турушкан да акмарлар. Атаң да күтүп жата берет. Таң куланөөк салганда, жедеп түңүлгөн соң аттанышып, төмөн кургурап, чаап кирип кетишти дейттигилер. Үйгө келип бээсин союп, элге таратып. Алкабаган киши жок. Ач элди бир сыйра бел буудурбадыбы? О, балам, анда бир ошондой учур болду. Бирок эмне? Алдуу күчтүү жаш элек. Иштесек ишке тойчу эмеспиз. Ач болдук, арык болдук. Бирок ошол өзүнчө бир сонун убактар экен. Ошонун соңку жылы бекен, атаң айтып калчу. Оомат кезек адамга бир келбей койбойт. Кескен белдин жолу менен суусар тебете ийген сартор атчан бирөө кетип баратат. Жайдын күн. Шашкеден өтөйүн деп калды.
өрдөшкө таяна бергенде атаң жете барат. Ышкы эмес беле, зериксе керек. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Жол болсун Батыр дейт атаң. Эчтемеден ой жок. Бет маңдай карай салса, бүткүн бою дүр дептир. Бүшүр көп таанып, бирок шек бербей кете берет. Жай сурашат. Тигинеме кара сууда селсебет экен. Жакшы, селсебетим деп атаң ичинен турат. Жүрүп отурушат. Баягы кескен белдеги окуядан кийин узундугу 2 кере карыш келген шап жасатып, дайыма кончуна салып жүрчү атаң. Анда эмне? Кулак чунак дегендер бар. Жанталашкан кыйын кез балам. Жүрүп отурушат, күн түшө ойт. Ат чалдыралы, Батыр дейт атаң. Селсебет макул болот. Жол боюнда жайылып өскөн жалгыз түбарча болор эле. Түбүнөн шылдырап булак акчу. Ошого келдик. Аттарды тушап кое берип, Селсебеттин куржунда семиз козунун бышкан эти бар экен. Түштөнөлү деди. Болуптур дедим. Отурдук. Эт жеп атып айттым. Семиз малды жакшы көрөт окшойсуң. Ананчы, мал арыгын сактаса, ооз майлайт. Киши арыгын сактаса, төбө кандайт дейт эмеспи? Ошондойбу? Чын ошол. Бу адам дегениңди көзгө сайып турбаса болбойт. Адамдан жырткыч, адамдай акмак немени көргөнүм жок. Селсебет суусар тебетейин силкип алып, анан кончун чирене тартты дейт. Ошондой десеңчи? Ошондой курдаш. Кичине эле жүгүң жеңилдетсең, жылдыз самап туруп алат го чиркиниң. Самаса жаман болот беле. Самаган дурус го дейм. Дурусу дурус дечи. Бирок Теңирин тааныбай кеткенин айтам да. Жакшы сөзүң бар экен. Айтчы, бу өмүрүңдө корккон кишисиңби? Шүгүрчүлүк. Корко элекмин. Кудайдан жашырбаган сенден жашырат билем канжолду. Мансап дегениң коркпойт экен, коркутат экен. Мунуң макул сөз. Атаң шарт деп Селсебетти жакадан алып, шамшарын жүрөгүнө такайт. Айт керезиңди батчагар. Селсебетке жалдырама тийди дейт. Куп-куу, шамшарын кезеген боюнча туруп сурайт. Жан таттуу экен? Селсебетте тили ооз жок. Ун чукпай тура берет. Көзүн ирмөөгө жарабайт. Жакасын кое берип, шабын кончуна салат атаң. Селсебет далайда барып тилге келип, жан соога дептир. От жолуң болгур. Анан баягы кескен белдеги окуяны айтып бериптир атаңага. Ошондо ит болуп, Мусабай доңуздун тилине кирип, силердин ак чүкүңөрдү кайдан билейин? Чын эле дин бузулуп, кетип калганыңыз периште болбодубу? Кейишке киргенде бүттүңүз эле. Бер жактан сен, мен деп, ким мурда кол салыштын айласын таппай, аңгыча сиз артта калдыңыз. Селсебет коркуп, чакасын карманып, жанын таттуулугун ошондо бир билдим. Ошондо бир билди дейт. Коркутуп эмне кылат атам? Тамаша көйнем эмес беле. Жолдо баратып, оюна бир түшкөндө. Өз башынан өткөрмөйүнчө киши билбейт. Жан таттуу да. Шамшарды эмне кылат? Жанын сактайт да балам. Анда ошондой учур болчу. Жол ээн, күн түн дебей чапкылап жүрсө, коркот да. Коркот. Коркпой анан. Атам коркок беле? Ок. Антпе балам. Анда учур ошондой болгон. Коркуп эмне? Атамды жакшы көрөсүзбү, апа? Атаңдан айланайын. Меничи? Сени да жакшы көрөм. Анан ошол башкарма болуп турганда атаң камалып. Эмне үчүн? Камалбай эле койбойбу? Балам, камалайын деп камалмак беле. Ошондой бир иш болгонда.
Anan emne oldu apa? Bir günü göçönün başынан maşinanın jarığı çıktı. Azık tülük kiyim geçesi menen dayardanıp, koştoşup. Uktap atasыңар, силерди öp. Көрсө жүрөгү сезген экен. Менин жанына отургузуп маңдайымдан сылап, мен буркурап боздоп ыйлап аттым. Экинчи көрбөчүдөй болом. Анча эмне ыйладым экен. Узакка ажырашып көнбөгөндүкү го. Жаным анжылса эле жоголуп кетчүдөй көрүп жүрбөйүмбү? Анан кетеринде айткандан ушуну айтты. Сайра, dedi. Өкматтын алдында сүттөй акмын. Эгер түбүндө акыйкаттык болсо тез эле бошойм. Жок андай болбосо ар жагына акылым жетпейт. Анан ошо түнү алып кетишти. Эмне үчүн алып кетти апа? Бизге айтмак беле. Өкматтын иши да балам. Кыш, суук. Туура 3 айдан кийин Караколдун чоң түрмөсүндөмүн деп кат келди. Мен жерге кирейин. Ошо катты окуп алып, кечке ыйлап. 3 ай бою түнгүз өтүп басып жүрчүмүн. Ала кел, сагындым дептир, сени жандай көрчү эле. Ушундан ошо өңөргөнүм бала. Ала кайыр суук. Ат менен жөнөбөдүм банан. Тоялип деген аяшыбыз бар эле. Райком болчу. Менин жөнөп атканым угуп атайы келиптир. Байкуш, өзүнүн тиши ооруп, жаагы күпчөк болуп шишип жүрөт. Аяш, капа болбоңуз. Эшен чыгат. Чагым, мен да киришип атам. Анан айткандай иши ак экен. Караколдун чоң түрмөсүндө 6 ай жатып, чыгып келди. Көрсө, моң болбогон мусабайлар эскиден келаткан кеги бар экен да. Бирок тон тиктиришет. Белин бүйүрмөлөп, кара көрпө кармап. Сөөк жыты бар экен. Башын куттуктаган болуп райондук сотко кийгизишет. Антип коюп облус сотко арыз беришиптир. Потом Мамбетов Эшимбектин жеген ичкени бар. Көп жылдан бери башкарма. Сотту паралап актон берген. Ишенбесеңер көргүлө. Балан жерде баландай топчулар бар. Тондун сол чыканагынын алакандай жеринде кара көрпө. Сотту көчөдө бараткан жеринен кармап алышып, дароо чечинтип карашат. Белгилери туура чыкпайбы? Кой айга келбей, ошо замат алып жөнөшөт. Алып барып камап коюшуптур. Оңолбой калышсын. Угал кимге анын? Алды каткыр. Келишкен жигит эле. Атаң менен жолдош болчу. Биздикине да эчен келип, конок болуп. Өлү шайыр. Өлгөндү күлдүргөн куудул да. Жигиттин гүлү болчу. Анан бир аздан кийин урушу чыкты. Кимди ким көрдү, жер суу чакчылекей түшүп, элдин баары урушка жөнөп, атаң да кетти. Көк булактын башына карагайчыларга жылдыз толо жеттик. Үшүп. Карагайчылар түндөн турушат. Биз атка минген балдар. Карайлап жылуу төшөктөн турмагыбыз бир тозок. Бирок биздин шорубузга 6 бар. Ал тур деп 3 айтат. Андан калсаң болду. Энеден туума бойдон көтөрүп барып, калың карга оонатып жиберет. Ошондон кийин турбай көр. Алтын үнүн чыкканда ат тиш менен капталдан оюп алгандай ыргып турасың. Антпесе 6 болобу? 6 бу жерде эч кимди көзүн илбейт. Мусабай бирдеме десе, андан ийменер эле. Бирок ал мурутун шимип, дулдуюмун чукпайт. 6 жумушка кааласа барат, каалабаса жок. Бригадирибиз Амазбай. 6 аны кындырына кыспайт. Амазбай да айбан немеге теңелбейт, оюна коет. 6 бул жерде төрдүн бөрүсүндөй. Каныйпа менен кошул кылдаша берет.
Кечке суу жыгылып чарчаган киши оозго бирдеме тиери менен карайлап уйкуга кирдик. Ажаркүл жеңем экөөбүз эт койгон алачка жатчубуз. Ойгонуп кеттим. Ышпыш дейт. Кулагымды салсам бай 6. Ач кенедей жабышып, жалынбаган жери жок. Жеңем мени ойготпой кетирейин дегениби? Бетим. Бала ойгонот дейм. Кет деп деген жолотпой жаткан шекилдүү. Кетпесине көзү жетти окшойт. Мурункудай шыбырабай үнүн бек чыгарып түңүлтү айтты жеңем. Кандай уяты жок немесиң? Мында киши шылдың бекен я? Элдин баарын каныйпадай көрбө сен. Эмне тамтаңдайсың? Экинчи сенин алдыңан туура бассам, кулуң болоюн. Ажекең, кагылып кетейин. Айланайын. Жеңикабай, өлдүм. Календерби? Бала да эчтесени билбейт. Жата берет. Андан эмне болмок эле? Ажекең. Жок дейт жеңем. Кеткин азыр. 6 кетпей, бир сөздү кайра айта берди. Өлдүм. Өлбөй жекеки. Жаман кудай алгыр, деди жеңем. Ошондон алтыны кудай урду. Корсулдай баштады. Ай бириңди кетирем байкуш. Сыйың менен. 6 дейм. 6 дедим караңгуштан. Бир саамга тым-тырс боло түштү. Кеткин. Бирди көрүлемди. Кеттим дейм. Окой, деди 6. Бул экинчиң. Үчүнчүсүндө охо деп таң калды. Үчүнчүсүндө атып салам дедим. 6 жооп ордуна түндү жарып жагымсыз каткырып күлдү. Атып салам? 6 жин тийгендей улам күчөп калып күлө берди. Жеңем ордунан туруп сыртка чыгып кетти. Сиздер адабияттуу уктуруубуздан кыргыз эл акыны Омор Султановдун Ак жол повестин уктуңуздар. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.